Статистикага кайрылсак, Кыргызстанда аялдар эркектерге караганда орточо эсеп менен 8 жылга көбүрөөк жашашат. Пенсияга чейин жашоо аялдардыкы 90% түзсө, эркектердики 70% гана түзөт. Коом эркектерге өзүнүн эмоциясын басууга жана өзүнүн көйгөйлөрүн ачык айтпоого үндөп келет. Бул өз кезегинде анын стресс туруктуулугуна таасир этип, эркектер арасында өлүмдүн көп болушун шарттаган жүрөк, кан тамыр ооруларынын көбөйүшүнө алып келет. Эркектер коомдун талабы менен киреши тапкыч болуу менен ден соолукка зыян келтирүүчү өндүрүштөрдө, кооптуу жана шарты жок жайларда иштешет. Алар эмгек жаракаттарын алышып, айрым учурда өздөрүнүн алсыздыгын көрсөткүсү келбей, кылмыштарга барган учурлары дагы бар. Мындан тышкары көпчүлүк эркектер зыяндуу адаттарга ээ болуп, тобокелдиктер менен өмүр сүрүшөт. Мисалы, эркектер кызматтык милдетин аткарып жатып, жолдордо же болбосо мушташта каза болушат. Коомдук пикирге жагам деп жатып, эркектер камкор багуучунун ролун аткара албай, өзүнө өзү кол салган учурлар аз эмес. Өзүнүн эмоцияларын көрсөтүү мүмкүнчүлүгүнө ээ боло албай, эркектер жаман адаттарды карманышат. Эркектер дарыгерлерге көп барышпайт. Илдеттин белгилерине көпкө чейин маани беришпейт. Ооруп, өзүн жаман сезгендигин айтып, ооруканага баруу бул эркектин иши эмес деп эсептешет. Гендердик стереотиптерге көз жумуп коюу бир гана эркектерде көрсөтүлгөн эмес. Аялдар туурасында дагы сүйлөшөлү. Энелердин өлүмүнүн жогору болушу бул гендердик стереотиптердин таркашынын бирден бир себеби. Биринчиден, эрте никелешүү кыздардын жаш кезинде эле эрте эне болушун шарттайт. Экинчиден, аялдардын ден соолугуна жана эне өлүмүнө, дене түзүлүшүнө оорчулук болушу да себеп. Анткени үй иштери тегиз бөлүнбөгөндүктөн аял киши оор жумуштарды аткарууга туура келет. Айрым үй бүлөлөрдө гинекологторго аялдарын барышын каалашпайт. Анткени аналар жөн гана текке кетирген убакыт катары эсептешет. Ошентип, гендердик стереотиптер бул ойлоп табылган көйгөй эмес. Бул аял менен эркектин физикалык жана психикалык ден соолугуна, алардын жакшы өмүр сүрүшүнө таасир бере турган чыныгы жана сезилээрлик зыян болуп саналат. Жыйынтыктоочу корутунду. Гендердик стереотиптер адамдын ден соолугуна олуттуу зыян алып келиши мүмкүн. Коом дайыма эркектер күчтүү болуш керек деген ойду жаратат. Ошондуктан эркектер көбүнчө дарыгерлерге көрүнүүдөн баш тартышат. Стереотиптерден улам аялдар үйдөгү оор жумуштарды жасоого аргасыз. Көпчүлүк учурда туугандары аялдарды дарыгерлердин кароосуна жибербей коюшат. Мисалга, гинекологко. Гендердик стереотиптер аял менен эркектин өз ден соолугуна аз көңүл буруусуна аргасыз кылат. Гендердик стереотиптер менен күрөшүү өтө маанилүү. Анткени ал адам өлүмүнүн кыскарышына таасир этет.